Рахмат. Кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек Кубанышевичте. Рахмат, урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич. Негизи сиз өкмөт башчы катары коомчулук талкуулап аткан маселелерге тезирээк реакция берип турсаңыз, өз убагында жакшы болмок да. Менин сунушумда. Мына өткөндө азыр эле Бакыт Кемелбекович айтып өттү, жанагы көр саткандар боюнча. Азаттык абдан жакшы иликтөө кылып, коомчулук катуу талкуулады. Ошого өкмөт башчы катары мына керек болсо жана диний алым чубага жадагы какшап айтып атат. Бул туура эмес, мыйзамсыз, мусулманчылыкта да мындай болбойт депчи. Азыр Айыл апага барсаңыз баары талкуулап атат. Тескерисинче Кашкар Астаканович, сиз жазып алсаңыз, ошол иликтөөнү чыгарган журналистке ошол куугунтукту жазып атыптыр. Телефон чалып баргандай коркутууларды кылчы. Мындай болбойт да, биз коррупция менен күрөшүүгө бизге көмөк көрсөтүп аткан адамдарды биз коргоп, көбүрөөк мындай муну тез арада тартипке коесуз деген ойдомун да. Анан ошол эле Бурулай боюнча дагы өкмөт өз убагында мындай билдирүү кылып, чукул ошол өкмөт башчылыктары сиз бир топ кечиктиңиз да. Ошол убакта Ички иштер министрлигинин орун басары каякта эс алып атат, анан качан келет отпускадан деген нерсени талкуулап отурушат. Болбойт да мындай. Коом талкуулап аткан маселеге өз убагында реакция кылып турсаңыз жакшы болот эле. Экинчиден, инвестициялык климат боюнча. Мына азыр көп Кытай инвесторлору Өзбекстанга кетип атат, Кыргызстанданчы. Жакшы эмес. Ал жактан виза алайын десе, биздин ошол Кытайдан инвесторлор Кыргызстанга келиш үчүн визадан акча сурашкан органдар бар экен. Мен сизге бул боюнча дагы жеке маалыматтарды берем. Эгерде ал Кыргызстанга келгечен эле биз акча сурап атсак, мындай мамиле болбойт деп ойлойм да. Анан коррупция боюнча бир топ мыйзамсыз иштеген, тендерлерди мыйзамсыз өткөзгөн, көп катачылыктарга жол берген жетекчилерди биз сизге айтып бердик. Сиз чукул чара көрөсүз деп ойлойм мен. Бул боюнча да. Экинчиден, мына азыр аймактарды өнүктүрүү жылы деп атабыз. Мына коррупция менен күрөшүп атабыз. Бул деле бүтөт 1-2 айдан кийинчи. Экономикалык чоң секирик жок, чоң амбиция жок болот. Чоң бир ишканалардын фундаменти курулбай атат бизде. Мында бир жакшы олуттуу карап экономикага. Мына ипотекалык кредит боюнча айтайын десем, азыр акча каражатын Германиядан таптык деп атасыз. Бул дагы жакшы. Ошон үчүн мындай 10 секунд. Мында бир чоң курулуштардын, чоң ишканалардын, объекттердин курулушун баштасак жакшы болот эле. Рахмат. Каалоо тилегиңизге, жана айтып аткан сын пикириңизге да мен кошулам. Себеби дегенде жаңы өкмөт болуп, жанагындай ыкчам реакция бергенде мүчүлүштүк болду. Жана Бурулайдын фактысы боюнча мен ошол убакта Тажикстанда болуп калдым. Келери менен понедельник күнү өткөрдүк. Жанагындай чараларды көрдүк. Мен ойлойм, кийинкисинде мындай кечигүүлөр болбойт. Силерге да чоң рахмат ошондой айтып атканыңарга.